Баштадык. 31, 12, минус 42, 13. Азаматсыңар. Так. 54, минус 1, минус 1, минус 52. Жооп. Азаматсыңар. 2020-жылы ошол кадимки карапайым эле айымдардын катарында ошол мен да кыялданчымын. Ушундай бизнес болбосо деле кача бир образовательный центр ачып алсам деп, ченткени заман өзгөргөн сайын билим берүү тармагы да бир аз алдыга жылып, анан балдар дагы суроо талап дагы күч болуп калды. Анткени азыркы балдар менен мурунку балдардын ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, логикалык мышление таптакыр башкача да. Учурда бизде балдар бул жакта активный окушат. Андан тышкары окуган балдар 3 жолу олимпиаданы өткөрдүк. Арасында эл аралык олимпиада бар. Анда Кара Бура району 4 кубок менен келгенбиз. Учурда Бухариге буюрса 4-ноябрда Бухариде боло турган олимпиадага дайынданып жатабыз. Я пришла в октябре. У меня была соседка, она так быстро решала, я тоже увлеклась и сюда пришла с ней. Я математику не знала, а теперь знаю уже. Я была ударницей, не могла решать по математике, а теперь я отличница, я решаю по математике хорошо. Я сходила в 3 олимпиады, получила в одном 2-е место, 3-е место, мне это нравится. Кыйынчылыктар эми башында бул жакта ачарда мисалы кичинекей акча кеткен эмес, чоң эле акча кеткен. Анан бул нерсени мага ишенип берип коюш деген өзү аял кишиге ишене албайт да, сен бүт аток кетирсеңчи, арка кетирсеңчи депчи, ошондой кыйынчылык болгон да. Анан бирок ага карабай бизде ата-энебиздин, ошол жолдошумдун колдоосу менен ачып алдык. Быйыл ошол 2-чи филиалыбызды дагы ачканбыз ылдый жака. Бирок баары бир мындай коомчулукта ой ушуну аял ачыптырбы деген нерсе бар да. Аял ачыптырбы да. Эркектер бир нерсе ачса, мындай кадимки эле көрүнүш катары калып алышат. Аялдар ушундай бир бизнес жаатына келип, ушундай бир ийгиликтер жаратып атса, ошол аял бекен, кантет экен, ээн башта деген нерселерди уккам. Ээн башта күйөөсүнүн тилин албаса ошол болот деп ушундай уккам да. Аял киши коомдо орду өтө чоң да. Ошол нерсени баягы көрсөткүм келет да. Аял киши мисалы үйдө отурса деле, мисалы балдарды тарбиялап, коомго бир керектүү инсандарды чыгарып атат да. Ички кыйынчылыктар бизге эле маалым болду да, сыртта только бүткөндөн кийин көрүшкөн үчүн көп кыйынчылыкты сырттагы адамдар сезген жок. Кана баарыбыз даярданабыз. 9, минус 4, 2, минус 6, 1, минус 2, 7, минус 1, минус 5. Жооп. Так. Бизнести баштаганда да айтат элем көпчүлүк адамдаргачы. 1 жыл кыйынчылыгы болот экен, өтө кыйналат экенсиң. Ошол нерсени билдим. Анан көбү ошондо кетип калат экен да, ай болбойт экен депчи. На самом деле дальше аракет кыла берсең, 1 жылдан кийин көрсө, ошол 1 жыл, 1,5 жылдан кийин анан бизнестин көзүн табат экенсиң да. Башында түшүнбөй жатты жолдошум. Эми ушу ачпай эле үйдө отура берсең мен деле бакмакмын дегендей эме кылды. Биз баккан жөнүндө эмес, мен баягы өзүмдүн алган билимимди ошо туура пайдалангым келди да. Өзүнүн каршылыгын көрсөтсө деле баягы айла жоктон колдоп жүрдү. Анткени экөөбүз эле болдук да, жардам берип, чогуу жардам берип жүрдү, ошентип жүрүп. Азыр мисалы сүйүнөт да, рас болуптур ачып алганыбыз депчи. Түшкө чейин директордун, жетекчинин кызматын аткарам, сабак өзүм берем, ментальный арифметиканы да 1 жыл пока өзүм берейин дедим. Анткени ментальный арифметика мугалимге төлөгөнгө дагы менде андай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Анан аны да өзүм берейин дедим, полду да өзүм жууп жүрдүм. Анан ошентип балдарды өзүңүздөр көрдүңүздөр, тапочкасын чечкеге үйрөтүп койдук.
болушунча жумушубузду 5ке чейин пландаганга аракет кылабыз. Анткени 5тен кийин бизде балдарды карап кала турган үйдө эч ким жок болгондуктан ошо жолдошум экөөбүз тең эртең менен балдарды садикке таштайбыз же 8:30 ошондон баштап болушунча 5ке чейин жумушубузду бүтүргөнгө аракет кылабыз да.